мамлекети эчен жылдар бою аткезчилик менен алып урушуп келе жатат. Жыйынтыгында криминалдык чөйрөдөн башыбыз чыкпай, мафиянын чоңдору бүгүнкү күндө боштондукта. Мындай оюн бүгүн Адахан Мадумаров маалымат жыйынын өткөрүп жатканда билдирди. Ага ылайык Кыргызстанда аткезчиликтин кап башында тургандардын көбү чет мамлекетке изин жашырганын дагы кошумчалады. Соңку ушундай мезгилдерде болдубу? Баланчыны кызмат ордунда отурган жерден кармаптыр. Жыйында отурган жерден кармаптыр деген. Жок, бизде чыгып кеттиби? Кетти. Качан учуп кетти? Кече учуп кетти. Анда кылмыш ишин козгоп койгула. Мына ушундай жагдай болуп атат. Эмне үчүн? Себеп жетекчиликтин бардыгы ошол жалпы оокаттан ооз тийген эмесмин дегендери жок эсеп. Баленин баары ушул жерде. Мен кече да айттым, дагы да айтам, шайлоо учурунда да айтканмын. Мен 35 чоң коррупционерди билем дебеди беле. 35 кишинин 5 айдын ичинде 35 кишини кармабагандан кийин эмне? Аларга да мүмкүнчүлүк берилип атабы? Чыгып кете аласыңарбы, чыгып кете албайсыңарбы? Маалымат жыйынынын алкагында Мадумаров азыркы өлкө башчы саясий буйрук менен камалгандарды абактан бошотушу керектигин жана туура эмес кылмыш ишин козгогондордун өзүнө карата кылмыш ишин козгоо керек экенин айтты. Келер замат саясий кылмышкерлик эмес, уурлук эмес, коррупция эмес, башка эмес, саясий өңүттөн камалгандарга, мисалы, ошол эле мен өткөндө айттым, азыр да айтайын, Өмүрбек Текебаевди кыргыз жаран эмес, сырттан келген бирөө эле көрсөтмө берип койсо барып камап атпайбы? А биздин өзүбүздүн Кыргызстанда бул менин уюмду уурдап алган ушул, кече барып союп, сатып жиберген ушул деп колунан кармап берсек кой берип атпайбы? А эмне үчүн сырттан келген майда туулганбы, апрелде туулганбы бир башка мамлекеттин жараны келип айтып койду, алып барып камап атат. Садыр Жапаров ушундай ишке барды деген киши, жазып берген киши жок, мен жазганымды кайра алам деди. Жок, ага көңүл бурбайт. Саясатчы жыйында бир канча маселелерге токтолуп, тамыры кулаш жайган коррупция көйгөйүн дагы четте калтырган жок.